Мамлекеттик улгайган жарандардын активдүү карлыгын жана жашоо узактыгын жогорулатса болот. Бул санаториянын бар экенин да билбейт экен. Сергек жашоонун үлгүсү эмнеге байланыштуу? Ошол улгайган адамдарга кандай көңүл бурулат? Улгайгандарды коомдук жашоого тартуу маселесине кандай сунуштар коюлду? Улгайган адамдар, ошо шаарда жашап аткандар, ушул ысык көлдү көрө элекпиз. Кыргызстанда октябрь айында адаттагыдай пенсия көтөрүлдү. Индексация өлчөмү 10% түздү. Индексация деген эмне? Айлык, пенсия, жөлөк пул жана башка кирештерди инфляцияга, баалардын өсүшүнө ылайыктап көтөрүү дегенди билдирет. Акыркы кошуна өлкөлөрдө жүргүзүлгөн социалдык саясатка көңүл бурсак, Россия Федерациясынын практикасында социалдык коргоого муктаж адамдарынын 10-15 гана пайызын мамлекет тарабынан эффективдүү социалдык преференциялар менен камсыздалынат экен. Ошондуктан өнүккөн социалдык адилеттикке жеткен өлкөлөрдө социалдык милдеттенмелер мамлекет менен бизнес чөйрөсүнүн ортосунда бөлүнөт. Кыргызстанда бүт доомат да, жоопкерчилик да мамлекеттин мойнуна жүктөлгөн. Мамлекет дегенибиз президент менен УКМКнын төрагасынын кийлигишүүсүндө көйгөй чечилип жатканы чиновниктердин чабалдуулугунан кабар берип келет. Учурда Кыргызстанда 818.700 пенсионер катталган деген маалыматты социалдык тармактарга тараткан орган Улуттук статистика комитети. Алардын 625.000 улгайгандар, калгандары социалдык патронажга муктаж адамдар. Расмий маалыматтарга таянсак, социалдык төлөмдөргө муктаж адамдардын саны пенсия алгандарга кошкондо 2.500.000 адамды түзөт. Улгайган адамдар, ошо шаарда жашап аткандар, ушул ысык көлдү көрө элекпиз. Бул жөнөкөй гана ушу Барскон шаркыратмасы эмес, ысык көлдү көрө элекпиз дегендер бар. Анан ошолордун баарын карап туруп, ошол адамдарга, пенсионерлерге, улгайган адамдарга бир жакшы шарттар түзүп берип, алып келсек, мына иш пландары абдан жакшы экен булардын. Ошон үчүн биз мындан ары дагы булар менен иштеп, иш чараларды жүргүзөбүз. Анан эми булардын жааматы дагы күчтүү экен. Барып көрүп атабыз, жааматы күчтүү экен. Себеп дегенде лечебный корпусун барып көрдүк, корпустарын көрдүк, ашканасын барып көрдүк. Кандай тамак аш берет, кандай ошолордун бүт бартың жанагы ушул жерге келип эс алып аткандарга атайын даярдалат экен да ошону. Мамлекеттин аракеттерине көңүл чабытын бурсак, улгайган жарандарынын жашоосунун сапатынын кынтыксыз каралыш талабы 2011 жылынын 26 июлунда Кыргыз Республикасынын улгайган жарандары жөнүндөгү мыйзамына киргизилген. Ушул мыйзамдын 4-чү беренесине ылайык 2019 жылынын август айында Кыргыз өкмөтүнүн 2025 жылдарга улгайган жарандардын жашоо сапатын жогорулатуу боюнча иш чараларынын планын бекитүү жөнүндө токтом кабыл алынган. 2 айдан кийин бул токтомдун мөөнөтү бүтүп, бекитилген тапшырмалардын басымдуу бөлүгү аткарылбай архивке өтөлү бышык. Кыргызстан пенсионеринин ардагер коомдук бирикмеси уюшулган жакын арада. Ошол бирикменин жетекчилиги ушул жерге атайын келип, биринчиден ушул аскер санаториясына барып, ошол жерде баягы бактылуу карлык деген жаңы жакшы программалар бар да. Ошол улгайган адамдарга кандай көңүл бөлүнүп атат, эмне кылып атат деген маанеде келип, анан ушул жерге өзүбүз дагы келип көрөлү дедик. Өлкөдө социалдык тармак болобу же аткаруу бийлигинин иштериби, айтор эң жогорку бийлик өкүлдөрү радикалдуу чараларды колдонгондо гана муз жылып иш жүргөндөй тарих жаралууда. Кур доомат айткандай болбой, социалдык тармактын көйгөйлөрүн шымалана оңдоп түзүүгө өз салымын аянбай кошууга белсенген, жаңы түзүлүп, каттоодон өткөн социалдык коргоо уюмунун уюштуруучуларынын реалдуу сунуштарын көрөрмандарыбызга тартуулап, Кыргызстан пенсионерлеринин ардагер коомдук бирикмесинин жетекчилерине сөз берүүгө мезгил жетти. Арбаңыздар.
Ушул жана башка көйгөйлөр түшөлткөн адам бүгүнкү биздин атайын репортаж программасынын каарманы Кыргызстан куралдар күчтөрүнүн генералы, учурда Кыргызстан пенсионерлеринин ардагер коомдук бирикмесинин төрагасы Рыскелди Мусаев. Кыргызстан пенсионерлеринин ардагер коомдук бирикмеси уюшулган. Жакын арада ошол бирикменин жетекчилиги ушул жерге атайын келип, биринчиден ушул аскер санаториясына барып, ошол жерде баягы ошол улгайган адамдарга кандай көңүл бөлүнүп атат, эмне кылып атат деген маанеде келип, анан ушул жерге өзүбүз дагы келип көрөлү дедик. Себеп дегенде бул сиз айткандай ушул улгайган адамдарга кандай көңүл бурулуп атат, эмне кылып атышат деп. Адамдык парыз жана милдети жөнүндө сөз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан көчүрүлүп да айтылып да калды. Бул жашоодогу адамдын парызы жана милдети адам бойдон калуу. Айтылган ой генералдын жашоо кредосы. Генералды көптөгөн жолу ушуларда коштоп жүрүп, ал айткан философиялык акылга моюусу. Адам улуулукка эмес, адамдыкка умтулса, ошондо гана аны сөзсүз улуулук ээрчийт тура. Улуулук деген адамдык зыйнат эмес, ал баарынан мурда касиет. Учурда биздин каарманыбыз ардактуу эс алууда. Бирок кыргыз коому акыркы 30 жылдын ичинде машина мезгилинин этабын басып өткөнү көпчүлүктү түйшөлткөн, ойго батырганы каарманыбыздын да ой чабытын өзгөрткөндөй. Өткөн кылымда Кыргызстанды согуштан кийинки 20 жыл аралыгында индустриялаштырган өлкөгө айлантып кеткен өткөн саясий формацияга ыраазы болбоска арга жок. Эгемендүүлүктүн алгачкы 20 жылында индустрия форматынан айрылып, экономикабыз Кытайдын товарларынын реэкспортуна көз каранды болгонун өткөн тарыхыбыз унуттурбайт го. Кудай жалгап бийликке жаратман жетекчилик келгени, өнүгүүнүн жаңы багытын ачып, кечээ эле мүңкүрөп калган улгайган жарандарыбыздын көйгөйүн ачык платформада талкуулоого шарт түзүлгөн. Генерал Мусаевдин аракети менен жогоруда аталган коомдук бирикменин иш планы иштелип чыгып, учурда пенсионерлердин ден соолугун реабилитация маселеси көтөрүлгөнү биздин топтун Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун Тамга айылында өтүп кеткен 20 кылымдын 30 жылдары түптөлгөн Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн учурдагы менчиги, атагы мурдагы союздук республикаларынын баарына аттын качкасындай таанымал Тамга аскер санаторийине пресс саякатка чыгуубузга өбөлгө болду. Тарыхсыз адам болбойт, тамырсыз тарак болбойт деп. Тамырга суу куйбаса, алда кургап калат. Тарыхты айтпасак, биз маңгурт болуп калабыз. Мунун себеби мына өзүңүз айткан ушул биз бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн коргоо министрлигинин катарындагы аскер санаторий болуп эсептелет. Себеп дегенде бул Кыргызстан эгемендик алган күндөн баштап бул Кыргызстандын юрисдикциясына өткөн. Да, Кыргызстан юрисдикциясына өтүп, анан бүгүнкү күндө ошо коргоо министрликтин составында, катарында жүрөт да. Анан бул аскер санаториясынын тарыхы абдан мындай ойлоно турган иш да. Себеп дегенде мунун тарыхы абдан 1932 жылдан бери келе жатат. Мына 93 жыл болду. 93-94 жыл болду. Ошол убакта сиз айтып атпайсызбы, мурункусу, бүгүнкүсү кандай болуп атат деп. Биз эми мурункусун да айтышыбыз керек, бүгүнкүнү да айтышыбыз керек, анан келечекти айтышыбыз керек да. Анан бүгүн бизди ушул эң бир кабатыр кылып аткан маселе, биз баягы мен ушул жерге биринчи жолу 1990 жылы келгем. Биринчи жолу ушул санаторийге келип эс алайын деп. Анан эми карап турсак, ошол убактагы кандай өнүгүп өскөн аскер санаториясы эле, ал убакта абдан көп көңүл бурулчу. Ошол убакта бул Орто Азия округундагы эң бирден бир аскер санаториясы болчу. Ошондо каржы маселеси Советтер Союзунун казынасынан келчү. Ооба, көбүнчөсү ошол Россиядан, Казакстандан, бүт эле мурунку Советтер Союзунун республикаларынын баарынан келип эс алчу ушул жерге. Бүгүнкү күндө бул биздин санатория Кыргыз армиясынын санаториясы болгондуктан көбүнчө Россиядан, Казакстандан көптөгөн офицерлер, прапорщиктер, генералдар билишет ушунун адреси каякта экенин, кандай санаторий экенин. Биздин Кыргызстанда
asker адамдарынан бөлөк эч ким билбейт бул жердичи. Өзүңөр мына бүгүнкү күндө бизде ушул кабатырылып атканы бул санаториянын потенциалы абдан чоң. Мисалы үчүн ушул жерде бир жылдын ичинде бир 7-8 миң адамды ушул жерден өткөрүп, ден соолугун кабыл алып, ден соолугун чыңдаса болот да. Бирок бүгүнкү күндө ушул санаторияда мындай баягы аналитический бир анализ жасап көрдүк. Ошону карап көрсөк, сезондо болгондо эле бир 2,5–2700 киши гана кабыл алынып, эс алып кетип атат да. Анткени Рыскелди Жусуповичтин көптөн бери аздектеген кыялы ушул керемет уялаган жерге Кыргызстандын бүт өмүрүн мамлекеттин өнүгүүсүнө арнап, колдон келген күнүмдүк жашоосунун жаркын элесин мээнет менен коштоп, мугалимби, врачпы же жөнөкөй дыйкан же багбанбы айтылган ардагерлердин ичинен аз эле болгондо 30–40%ын карыганда нарк экономикасынын багытын түшүнө албай, пенсия топтомдоруна келгенде европалыктар сарамжалдуулук менен мыйзамдуулукту кабылдагандай боло албай калганы, буйрганы болот деген кенебестиктин арты улгайгандардын көбүнүн өз пенсиясынын чегерилишине кедергисин тийгизгенин жашыруу кыйын. Акыркы 3 жылда мамлекеттин саясатынын күчү менен пенсия тармагына реформа киргизилип, учурда калктын аялуу катмарын социалдык камсыздоого алган долбоорлор ишке киргизилген. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр өзүнүн чакан бизнесин ачууга же өнүктүрүүгө акысыз 100 000 сомдук жардам берилүүсүн өлкө башчысы өз көзөмөлүнө алганы, миңдеген үй бүлө өз бизнесин ачып, мамлекеттин колдоосу менен киреше ала башташкан. Коомдо ар кандай уюмдар жаандан кийинки козгарындай көбөйдү. Сөз бакканы да, иштен иригени да коомдук уюмдарды ачып, өз дараметине жараша ишин жүргүзүүдө. Бир гана бул уюмга төбөл болдук деген Сабаты Тайызы мындайча айтканда архаикалык аң сезимдин саркындыларын ичине уютканы өз ишинин натыйжасында жообун ала алат. Жогорку максат пенсияга чыккандан кийин эч кимге кереги жок болуп үйүндө отуруп калган пенсионерлер көп. 800 000ден ашык пенсионердин жетер 80–90% ошондой адамдарда. Именно ошолорду лечение жагынан болобу, башка көйгөйлүү жактарынан болобу, ошолорго жардам берип, ошолордун маселелерин көтөргөндө активно биздин өзүбүздүн команда менен барын бириктирип иштеп беребиз деген ой менен ачтык. Илгери мистерияндык манактар жер кезип жүргөндө ташка тамга басып кетчү экен. Тамга деген ат ошондон калган дешет экен элде. Бул санаторийге өткөн 93 жыл тарыхына көз чаптырсак, космонавттар тобу Юрий Гагарин баштаган атактуу спортсмендер Дмитрий Бивал коштогон, дүйнө жүзүнө атагы чыккан адамдар келип эс алып, өз ден соолугун чыңдап кетүүсүн тастыктаган далили катталган. Эң эле жакшы жерде бул жетегүздүн Барскон шаркыратмасы көп жердегилер билет. Бирок биздин ошол аксакалдарыбыз же болсо жаштарыбыз ушул жерге келип, ушул жетегүз районунда эң мына быйыл 2025 жылы 93 жыл болуп атат. Ушул аскер санаториясы бар да. Ошол аскер санаториясы бул абдан бир тарыхы абдан зор санатория. Себеп дегенде ушул жерге эң биринчи ошол биринчи космонавт келген Юрий Алексеевич Гагарин. Андан кийин бардык космонавттардын баардыгы ушул жерге келип реабилитация өтүшчү. 14 жылдан бери бул санаторийди башкарып келе жаткан башчысы Жолдошбек Кентимишев мырза санаторийде аскердик тартип орнотуп, кызматтардын кем карчын камсыздап, эс алуучуларынын көңүлүн таап, аларга бүт шартты түзүп иштетип жатканы мактоого арзыйт. 128 гектар жерибиз турат. Ошол ичинде пансионат «Жемчужина», правда, просто атория калды, жери турат. Спортивный комплекс. Мурда ЦСКАда, Казакстанда болчу, арендада. Аны алып өзүбүзгө коштурдук бияка. Өзүбүз иштетип атабыз чакан. Андан тышкары турбаза бар. Турбаза 14 гектар жерибиз прям көл жээкте турат. Ошол пансионаттар, спортивный комплекстер бүт көл жээкте турат. 28 гектар өзүнчө, бирок биздин эмебизде турат ал. Андан тышкары Карабагыбыз бар, чоң территория. Андан өйдө келсек,
бул санатория жайгаштырган. Санатория биздики 560 кишиге размещенияга даяр. Бирок сезон болуп калды. Сезон убагында көп киши келет, заявкалар көп түшөт. Бир моментте көп келип калат. Бирок распределение эгер кылсак, майдан баштап биз турабыз, киши келбейт. Көл суук деп келбей атат. Көбүнчөсү билбей атат. Себеп көбүнчөсү көлгө кереги жок, лечение алабыз деп атат. Ошого биз даярбыз. Кышында деле иштеп атабыз. Чакан спортсмендер Россиядан келет, Узбекистандан келет, реабилитация өтүшөт, подготовка, сборлор өткөрүшөт, боксерлор келет, именитый эмелер келип атат акырындан. Чакан. Бирок объем кичинекей иштегенге. Бирок азыркы рынок шартында дүйнөлүк эс алуу деңгээлине көтөрүлүү үчүн инвестиция талап кылынары айтылган гана кеп эмес, реалдуу кадамды талап кылуучу константа. Кыргызстан туризмди өнүктүрүү багытын тандап алган өлкө. Тамга аскер санаторий 90-жылдары Каржы булагы Советтер Союзунун казынасынан Кыргызстандын коргоо министрлигине өткөрүлүп бергени каржылоонун ченемине жараша сезондук иштөө шартына багынган. Туризмди өнүктүрүүдө өз жарандарыбыздын потенциалын колдонуп, кышкы эс алууга генерал Мусаев сунуштаган Кыргызстан ардагерлеринин туруктуу тобун камсыздай алсак, бул эс алуу жайынын жылы бою иштешине түрткү бере турган шарт түзүлмөгө турган кеп экен. Генерал Мусаевтай калыс адам турганда ыймандуу коом койгон максатына жетип, элдин мүдөөсүн аткара алат деген ишенимдин коштоосунда биз даректүү Тамга аскердик санаторий дүйнөлүк туризмди багындыруу жолунда деген репортажыбыздын темасын кийинки сандарыбызда улантабыз. Учурдагы кризистен чыгуу кадамдары интернетте иштелип чыгып, инвестиция тартуу жолун сунуштайт. Ал сунушту аткаруучу күч даяр. Репортажыбыздын кийинки санында Тамга аймагынын керемет сүрөттөрүн ачып, санаторийнин күжүрмөн жамаатынын иши менен жакындан тааныштырууга даярдык көрүп, көрөрмандарыбызга жолукканга чейин саламатта болуңуздар.